Biz bugün Rene ekonomikasında ötken mamlaketiz. Murdagı Sovet orunlarday belgili puan menen okutulup, belgili adistliklerdi jumuş menen kamsılığa mamlaket ve üniversite milletim albaydı. Bugün sapatlı bilim algan yaşlar Тайыр Эсеналуу уулу Түркияда магистратурада билим алган. Ал Кыргызстанга келип билим улантып, эмгектенип келет. Ал алгачкы жолу өткөрүлүп жаткан симпозиумга катышып, экологиялык жактан зыянкечтер туурасында доклад жазуунун алдында турат. Биринчи республикалык деңгээлде илимий практикалык симпозиумдун уюштурулуусу мен өзүм докладым берип, ал жерге катталып, анан бүгүн саат 4-тө менин өзүмдүн докладым бар. Докладымдын темасы болсо Кыргызстанда экология, айыл чарба маселелерин тууралуу болот. Тереңирээк темасы болсо Кыргызстанда карантиндик зыянкечтер, анан акыркы убакта бир зыянкеч кирген, томаттарды жеген, ошол зыянкеч тууралуу айтып берем. Буга чейин өзүм жасаган изилдөөлөрүм бар, ошол изилдөөлөрдүн жыйынтыктары менен бөлүшөм деген ойдомун. Жалпысынан алып караганда жаш илимге кызыккан жаштар аябай көп деп айтам. 2017-жылы мисалы Билим берүү министрлиги тарабынан жаш илимпоздорду колдоо деп долбоор башталган. Ошол долбоорго мисалы өзүнүн арызы менен 69 долбоорго катышуучу өзүнүн эмесин арызын таштаган да, ошонун ичинен экинчиден айтып кетсем, бүгүн мынакей дагы бир чоң маселе болуп атат. Биз айтып атабыз, бүгүн 27% бала бакча менен камсыз кылып атабыз. Ошондуктан илимий жагына бурганда биз багыттарына бир темабыз бар деп атабыз. Келечектеги жаш илимпоздордун башын бириктирген Кыргызстандагы заманбап коомдун өнүгүүсүнө жаштардын орду аттуу биринчи республикалык илимий практикалык жаштар симпозиуму ыйман диний маданият өнүктүрүү фонду, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги жана Кыргыз-Түрк Манас университетинин демилгеси менен ишке ашырылды. Эларалык деп атоого деле, эларалык кылыш үчүн 5 мамлекеттин өкүлдөрү табылган мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу. Биз бирок атайын республикалык симпозиум деп туруп, биздин Кыргыз Республикасынын жарандарын, студенттерди колдоо максатында симпозиум өткөзүлдү, биз республикалык деп айттык. Кийинки жылы Ыйман фондунун проектлерине ушул симпозиумду утурлай белгилүү темаларда изилдөө кыла турган жаш изилдөөчүлөргө финансылык жардам көрсөтүү аркылуу кийинки жылкы симпозиумга биз даярдап келебиз. Актуалдуу темалар кайсыл? Кийинки жылы кайсыл теманы, мисалы үчүн быйыл коомдун өнүгүүсүндө жаштарды ордотпойбу? Кийинки жылы башка бир тема табыла турган болсо, белгиленип турган болсо, ошонун негизинде фундаменталдуу изилдөөгө биз биргеликте ошол университеттерди тартабыз, илимпоздорду тартабыз, даярданып келип туруп, анан кийинки жылы ушул эле учурларда буюрса дагы жогорку деңгээлде жана башка форматта буну өнүктүрүп өздөштүрөбүз. Симпозиумдун башкы максаты жаштар бири-бири менен таанышып, пикир алышып, тажрыйба топтоо жана долбоорлорун ишке ашыруу башкы максат болуп саналат. Эрлан Талипов Италияда окуп билим алып, бир канча симпозиумдарга катышкан. Мындай иш-чаралар өлкөбүздө көп болсо, келечек жаштардын ишине жол ачылат дейт жаш илимпоз. Дүйнө жүзүндө көп симпозиумга катыштым. Египетте, Испанияда, Японияда, Москвада ар кандай бизнес чөйрөдө ушундай окуу жана билим берүүнү өнүктүрүү боюнча көп симпозиумдарга, конференцияларга катышып келгем. Буга чейин Египетте өткөн жаштар дүйнөлүк форуму бар, жыл сайын өтүп турат. Аяка ошо Кыргызстандан былтыр барып, Кыргызстан атынан барып келгенбиз. Аякта аябай чоң президенттердин, Африкан президенттеринин катышуусу менен коштолгон аябай чоң конференция өткөн, ошондой форум. Ошол форумдан жакшы тажрыйбаны топтоп келип, эми Кыргызстанга келип бөлүшөйүн деген ойдомун. Менин докладымдын аталышы бул Кыргызстандын окуу жана билим берүү системасы боюнча. Ошону кантип жакшыртуу керек, анан кандай жакшы чет өлкөдөн тажрыйбалар алып келген балдарды ошого иштетүүгө аракет кылуучу докладты бүгүн окуйм. Эртеңки келечек жаштардын колунда деп билим алып, өлкөбүздү гүлдөтүүгө салым кошобуз деген жаштардын башын бириктирген симпозиумдо мындан аркы сапары байсалдуу болсун. Айбек Асанбек уулу, Эрбол Дүйшөнкулов, Кутмантан көрсөтүүсү.